sees my own silhouette. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, катталуучулар, барыңыздарга чоң салам айтабыз. Бүгүн буйруса дагы бир бактылуу инсан, тагыраак айтканда Нурлан Байкебиз буйруса үйлүү болуп отурат. Мына ошо Нурлан Байкебизден кандай жолу менен, канча суммага, канча мөөнөт менен алгандыгы жөнүндө силерге бир аз баян кылып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will. Ассаламу алейкум, Нурлан Байке. Үйүңүз кут болсун. Үйүңүз ар дайым жакшылык, тойлор болсун дейле. Анан аке, мен сизден эң алгач суроомду берейин. Эң алгач биз жөнүндө, кооператив жөнүндө кайсыл жактан угуп калгансыз? Сиз уккансызбы? Ооба, кооператив жөнүндө эжемен эле уккам. Эжеңизден. Да. Эжеңиз сизге айтты. Эжеңиз кайсы жактан уккан экен? Эжем өзү ушул жакта иштейт. Эжеңиз бул жерде иштейт. Ооба. Эжеңиздин негизинен ушул жакка жазылып, үйлүү болуп отурасыз, Башында ишенбей, анан кийин где-то бир 2 айдан кийин ишенип, анан кийин жазылдык да. Негизи башында сиз дагы ишенген эмессиз. Да. Даже эжем иштеп атканда да ишенбей, анан уже бир жолу келип эметкенден кийин уже тааныштар вроде как бир экөө жазылыптыр. Уже очерктери келгенден кийин анан ишен. Анан Ошонун негизине ишениптсиз да. Ага чейин 2 ай ишенбей жүрдүңүз. Жок. Толук ишенбедиңиз. Ишенген аракет да кылбадыңыз. жок, вообще башка жумуштар менен эле ойда жок болчу. Бирок үй алайын деген ниетиңиз бар болчу. Үй алам деген ниет всегда эле болуп дейм. Ар бир адамда болуш керек мындай ниет, үйлүү болом деген. Эми кооператив жөнүндө угупсуз, биз жөнүндө. Келип кайсы убакта жазылдыңыз бизге? 2 айдан келим деп атпайсызбы? Ошондо где-то сентябрь, октябрь да, вот ошол убактарда жазылган. Ошол убакта жазылгансыз. Жазылганыңызда договорду канча суммага түзгөнсүз? Так, 2 миллион 100. 2 миллион 100 миң акча түзгөнсүз. Да. Анын канча пайызын первоначальный и вступительный взнос төлөгөнсүз? Да, 25% первоначальный взнос, анан 4% там вступительный взнос, да? Да. Вот ошо вступительный взносын төлөдүм, это где-то 600 миңдей. 600 миң. Экон бириктирген 600 миң төлөгөнсүз. Да. Ошону төлөп туруп очеркке жазылгансыз. Договор түзүлгөн бардыгы. Юридикалык жагынан, Всё жазылып, анан где-то январьдабы или декабрь, в конце декабря или в январе уже очередиңер келди, квартира издегиле деди. Мен просто ушудан бери же убакыт болбой, же квартира таба албай эле издеп жүрүп, анан вот кече квартира бир көрүп, ошону жактырып, анан ошону алдым. Ошондо сиздин очеретиңиз декабрь, январда эле келип калганбы? Ооба. Ошол убакытка чейин үй таппай жүрдүңүз. Бирок Жок, мындай. очеретиңиз келген, бирок кеңири жүргөнсүз. Ооба. Ошондо айына канчадан төлөп алдыңыз? Айына где-то 15 миңден го дейм. 15 миң. Да, 15 миң 125 деди. Вот Ошондо 15 миңден айланып Да, калдыңыз, грубо орто 15 эсепте. миңден, да. Сиз ошондо эми ошо 15 миң 10 жылда болуп төлөйм деп атасызбы или эрте эле төлөп коем деген оюңуз барбы? Көрөм го, посмотрим. Но бирок мен скорее всего уже Планды канча коюп атасыз? планды мен азыр скорее всего уже квартираны киргизип коем го дейм просто эле. Ошондо квартираны киргизип коюп мындайча айтканда квартираны өзүн жаап атырган кылып атырган да, коесуз да. жаап Жакшы экен. Сиз очеретке турганга чейин, очеретке турдуңуз. Очереттен тургандан кийин үй алганга чейин, үйүңүздүн очеретке келгенге чейин коркуч сезими болду. Канчалык деңгээлде корктуңуз? Эми анчалык деле корккон эмен жерим Может, болгон жок жок. болуп кетпейби, жабылып кетпей деген андай- коркуч сезим болдубу? Андай особо деле болгон жок. Болгон жок. Ишендиңиз. Улам эжем келип, мынча жылып кеттиңер деп айтып көрсөтөт. Өзүңүздүн очеретиңизди сиз мында ошондо кандай көрүп турдуңуз? Ну, эжемен эле сурап, особо эметкен деле жокмун, Өзү- контролдоп. Өзү негизи логин пароль ачып бердиби сизге? Логин пароль ачкан онлайн карап турдуңузбу очеретиңизде? Мен караган жокмун, честно. Вроде апам каратты, эмеле каратты, мен карай элек болчумун. Ошондо мындайча айтканда акчаны бул жагы сиз төлөдүңүз, калган немени Ошо биякта ата-энеңиз или бул жакта туугандарыңыз карап туруптур да, контролировать этип туруптур. Үй алганда кайсыл жерден алдыңыз? Кайсыл аймактан алдыңыз? Микрорайон Улан 2дан алдым. Өзүм эле жашаган жерим эле жаныман эле алдым, тоже получается. Вот, в принципе, кече барып көрдүм, мындай жакшы эле уже ремонту менен экен. Гарнитура турат. Ну, мындай жакшы эле экен да. Канчанчы этаж экен? 7-этаж. 7-этаж. этаж. 7-этаж. Ага чейин буга чейин өзүм үйүм жанынан эле деп атпайсызбы? Өзүңүздүн үйүңүз барбы буга чейин болгондо үйүңүз, Ооба. плюс резервке да бир үй болдуңуз. Да. Ну, эми ал ата-энем эмес, бул чисто өзүңүз получается. Мына ошондой болуш керек. Ар бир кыргыздын жигити өзүнө үй кылуу максатында максат коюш керек, дагы үйлүү болуш керек. Буюрса мына ушул
Нурлан агабыз дагы өз максатына жетип олтурат, Нурлан ага. Үйүңүз дагы бир рет кут болсун дейли. Анан кийин, урматтуу достор, биз ушун менен жыйынтыктайбыз. Буюрса көрдүңүздөр, Нурлан агабыз дагы үйлүү болду. Сиз дагы үйлүү болушуңуздар кааласаңыздар, үй алышты кааласаңыздар, буюрса биздин компанияга кайрылыңыздар. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.